Эми кезек ушул сектор 4-төгү аралашмаларга келип жетти. Азыр биз сиздерге ушул аралашмаларды тартабыз. Ушул 35 кузов Камриден баштаймын. Российский номерде экен. Чыгарылган жылы 2003, 2.4 объемдо бул $7000. Газ, бензин дейт. Кузовтун абалын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Артка камерасы бар. Урулган жери, шейилген жери жок. Ушунун жанында Toyota Avensis унасы 2003 жылы чыгарылган 1.8 объемдо $5200. Пробегти жазбаптыр. Салон жабык. Сыртынан тартып көрсөтөм. Коробка механика. Кузовду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал эми дөңгөлөктөрү кышка. Mazda Atenza. Bunun çıkarılgan жылы 2003, 2.3 объемдо $4800. Коробка механика. Кузовтун абалын көрүңүздөр. Жакшы абалда, азыр дөңгөлөктөрү кышка. Коробка автомат экен. Honda CR-V 2002 жылы чыгарылган, 2 объемдо. Баасы $7600. Пробег 360 000 км жүргөн. Салон ачык, салонду тартып көрсөтөм. Отуруштардын абалы жакшы, сыртынан чехол менен капталган. 0554-13-30-10. Көңүл бурмуздар Кудай берген жана курулугун 4,5 сутактан фундаменти менен участоктарды автоунаага алмашабыз жана рассрочкага алмашабыз. Nissan Pathfinder чыгарылган жылы 2005, 2.5 объемдо дизель $8000. Дөңгөлөктөрү кышкы, салонду тартып көрсөтөм. Бул коробка автомат. Мондай мультироль, отуруштар болсо ткань. Артында фаркоп бар, ал эми кузовтун абалы жакшы, эч кандай урулган жери жок. Үстүндө люк бар. Внимание, уважаемые гости нашего рынка, уважаемые автовладельцы, Honda CR-V 2008 жылы чыгарылган автомат коробка, 2.4 объемдо $12500. Расход 10-12. Кузовду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Коробка автомат. Honda Accord. Чыгарылган жылы 2003, 2 объемдо $6000. Кузовтун абалы жакшы. Бул бамперинде гана бир аз сыр көчүп кеткен жери бар. Коробка автомат. Ал эми ушунун жанында Honda C, то есть Lexus RX 330, чыгарылган жылы 2003, 3 объемдо $9900. Коробка автомат. Кузовтун абалын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр эч кандай кузовда жасай турган жумушу жок. Дөңгөлөктөрү кышка. Бул жакта Mercedes 124, 94 жылы чыгарылган. 3 объемдо автомат коробка, бензин экен, баасы $3500. Байланыш номери 0708 23 42 10. Кузовтун абалын көрдүңүздөр өзүңүздөр. Азыр салонду да тартып көрсөтөм. Ушундай салон.
Audi A4 2001 жылы чыгарылган, эки объемда $5200. Коробка механика, дөңгөлөктөрү кышкы, салон жабык экен. 5 ступка салонду көрдүңүздөр. Артында форкоп бар, ал эми кузовдун абалы жакшы, эч кандай жасай турган жумушу жок. Subaru Legacy. Мунун чыгарылган жылы 2004, 3 объемдо $4600. Расход 10-12. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы, коробка автомат. Honda Odyssey чыгарылган жылы 97, 2-3 объемда баасы $200,000. Долларга $2350 болот экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салонду тартып көрсөм. Бул жакта Mercedes 210. 2001 жылы чыгарылган, 3 объемдо $10,000. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Салон жабык. Мына салонду өзүңүздөр көрдүңүздөр, коробка автомат, үстүндө люк бар. Кузовду көрдүңүздөр, жасала турган жумушу жок азыр кузовда. Бул жакта Hyundai Solaris чыгарылган жылы 2003, 1.6 объемдо, баасы $7000. Пробег 160,000 км жүргөн, коробка автомат. Кузовда азыр жасала турган жумушу жок, өзүңүздөр көрүп турасыздар мынакей. Салонду дагы тартып көрсөтөм азыр. Ушундай салон. BMW X5 2002 жылы чыгарылган, 4 объемдо, баасы договорный дейт. Азыр эсинен сурайбыз. Азыр салонду тартайын. Assalamu alaikum. Qancha so'rab atasizlar? 7. 7. Salondu ko'rdingizlar. $7000 so'rayaptir. Biraz tushib beradi. Бул жакта дагы бир Honda CR автоунаас турат. Чыгарылган жылы 2008, 2-4 объемдо $11400. Срочно дейт. Расход 8-10. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кузовдун абалын өзүңүздөр көрдүңүздөр, эч кандай азыр жасай турган жумушу жок. Бул жакта Mazda Demio. Чыгарылган жылы 2004, 1.3 объемдо $4000. Сомго 340,000 сом болот экен. Коробка автомат. Салонду көрдүңүздөр. Алам дейби? Бишкекке бар. Тарттым аке. BMW X5 автоунасы 2008 жылы чыгарылган, баасы жазылып атыр азыр. Сурайбыз. Пробег 168,000 км жүргөн. 4 объемда. Салонда. Здрасте. Сколько, простите? 15. 15.
Полная комплектация. Полнейшая. Вот что нужно было. Подогрев туда-сюда, подкачка шин, присоски. Все есть. Все есть, да? Все есть. Обмен варианта рассмотрите? На что, да. Смотрите, да? Да, да, рассмотрим, естественно. Желательно японский вариант. Да, спасибо. Обмен алмашу жолу бар екен, желательно ушул япошка унааларга алмашат. Mercedes 210 99-жылы чыгарылган 2.8 объемдо $5400. Дөңгөлөктөрү жайкы. Элеганс комплектациядан өзүңүздөр көрүп турасыздар. Универсал кузов. Артқы фаркоптор бар. Кузовтун абалы жакшы, эч кандай урулган, чийилген жери жок. Коробка автомат.